Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bardıq ataqtan qımmaqto dаңaza жаратқан жалғыз Аллахқа ғана болсын. Анын мейірімі тыныштығы Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам динди чыныгы дин деп тутунуп, ыйман менен азыктанып өтүп кеткен алтын улуу муунга. Бүгүн ушул Рамадан сабактарын көрөйүн. Аз да болсо өзүмө бир дини гүл азык алайын деп карегин Марва телеканалына карап олтургандарга, бизден үлгү өрнөк сабак алам деп бизди ээрчип басып келе жаткан келечек муунга дагы Аллахтын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Арыбаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мындай орозолордун далайын өткөргөндөр бар. Арабызда азыр кээ бирлери орозону бир айлантып койдумга чиркин. Дагы бирөөсү бир айлантканга жакындап калдым. Кээ биркилер 2 айлантайын деп калдымго дегендер бар. Арабыздан анча-мынчалар быйылкы орозо ал үчүн алгачкы орозо болуп атат. Кимде бирөө үчүн 10-чу орозо. Айтор кимиси болбосун. Кимиси болбосун. Менин бүгүнкү тандап алган темам шахсиятук фи Рамадан. Рамаданда сиздин өздүгүңүз. Сиз Рамазанда кандай инсан болдуңуз? Рамазанга чейин кандай инсан элеңиз? Рамазанда кандай инсан болуп өзгөрдүңүз? Эми Рамазандан кийин буюрса мен момундай инсан болом деп жашайм деп мындай бир өзүңүзгө бир план койдуңузбу? Чындап эле азыр мына сабак өтүп аткан учурда бир өзүңүзгө бир ниет кылың. Сабак өтүп бүтүшү менен мен ушул устаздын айтканын жасап көрөйүн деп. Өзүңүздүн ким экениңизди даана, өзүңүздүн ким экениңизди өзүңүзгө тактап билип алың. Буга чейин сиз өзүңүздүн ким экениңизди биле элексиз да. Адам өзүнө өзү баа коюп көргөн эмес да. Өзүңдү бир баалачы десе, эч качан төмөн түшпөйбүз го чиркин. Ошон үчүн бирөөлөргө баа койдурт. Бирөөлөр сынасын сени деген сөздөр бар. Жок, бу сапар сиз өзүңүзгө өзүңүз абириңиздин алдында, Аллахтын алдында, Аллах көрүп турат деп, жакшылап бир баа бериңчи. Күндөлүк ачың. Күндөлүк. Анан барагын ортосунан тик сызып, жакшы мүнөздөрүм, анан жаман мүнөздөрүм деп жазың. Анан ошол жакшы мүнөздөрүңүзгө Рамазан ичи кабыл алган жакшы мүнөздөрүңүздү жазың. Жаман мүнөздөрдүн катарына Рамазан ичи таштай албаган жаман мүнөздөрүңүздү дагы жаза бериң. Тилденип атам, жалган айтып коюп атам, ушак сүйлөп атам, ушак угуп атам, жаман тасмаларды көрүп атам, жана башка. Ал эми оңолгон жакшы мүнөзгө Куран окуучу эмесмин, окуп калдым. Намаз окуучу эмесмин, окуп калдым. Тилденгенди таштадым. Ушак айтканды таштадым. Жалган айтпай калдым. Келинчегимди урбай калдым. Тамеки тартпай калдым. Барын жакшы мүнөздөрдү аткарганыңызды, жүзөгө ашырганыңызды дагы жазың. Жаман мүнөздөрдү аткарганыңызды дагы жазың. Эмнеге?
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasibu enfusakum qabla en tuhasabu. Allah'tın aldına barıp jasagan işiңерден esep kısap bergiçe, atчет bergiçe. Ar biriңер özüңөрдүн жасап аткан işiңерден бул дүйнөдө бириңердин алдында bir esep kısap algılaç özüңөрдөн özüңөр. Algıla, alalı. Ramazan бүткөндөн кийин барактап көрүң. Мына акыркы 10 күндүктөн аз эле калды. Мурда ачкан эмессиз чындап айтканда. Эч кимдин эсине келген эмес. Бирок бу сапар сиз ошо Рамазандын акыркы 10 күндүгүнөн аз калган күн түнүндө дагы күндөлүк ача салың. Ача салың күндөлүктү. Bir жакшы иш жасап атам деп, же жасабай атам деп. Рамазандын аягында сиздин кандай инсан экениңизди өзүңүз толтурган күндөлүк сизге сүйлөп берет. Сизге сүйлөп берет. Ошон үчүн Хазрат Умар Hasibu enfusakum qabla en tuhasabu. Allah'tın aldına barıp jasagan jakşı jana jaman işiңерден amalыңардан esep kısap bergiçekteri bolboy ele bul dүйnödө özüңөр esep kısap algıla. İnsan dükönünde, bazarında, iştegen işinde, керек болса мұғалімдер мектепте учебный план, учебный программа түзүшөт. Куд ошондой сооданы дагы эсеп кысап кылган сыяктуу сиз өзүңүздү бир эсеп кысап кылыңчы. Бул соода аябай чоң соода. Рамадан сук. Рамадан бул чоң базар. Рабиха мен рабиха, хасира мен хасира. Ыйык Рамазан айда пайдаланып калган ал эң мыкты пайдага жетишти. Рамазанда бекер эселенген сооптор берилген чоң базарга кириптер болуп деле зыянга учурап, кол шилдеп, кайдыгерлик кылып текеберленгендер орду толгус чоң зыянга учурады. Ошол орду толгус чоң зыянга учурагандардын катарында сиз болуп толуктап калбаң да. Сиз өзгөргөндөрдүн катарына кириң. Оңолгондордун катарына кириң. Hazrat Ömer'in ikinci sözü. Zinu a'malakum qabla an tuzanu. Allah'tın aldına jasagan işiңер amal tarazasında ölçönüp tarazada salmagı bilingenge çeyin ele siler özüңөрдүn bul dünödögü jasagan işiңерди abir tarazаңарда bir ölçöp tarazalap көргүлө. Ошол эсеп кысап жана таразада өлчөө мен айткан азыркы күндөлүккө жазуу. Азыр бүгүндөн баштаң, бүгүн дагы калтырсаңыз, анда демек сиз өзгөрүүгө аракет кылбаган эң чоркок, алсыз инсансыз. Анткени Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Ал-му'минул кавийю хайрун ва ахаббу илаллахи минал му'минид даиф." Садака Расулуллах. Алсыз, чоркок мусулман му'минге караганда тырышкак, кайраттуу, жигердүү, күчтүү му'мин мусулман Аллах Таалага алдаганча жакын, алдаганча жакшы көрүнөт. Сүйүктүү. Алсызга караганда. Сиз азыр аракет кылың, болду деп, керек болсо азыр мени көрүп отуруп, колуңузга бир барак алып, эсиңизден чыгып калбаш үчүн. Мен айткан ортодон бөлүп, колуңузга ручка, калем алып, баштаң бүгүн. Жубайыңызга аягында көрсөтүңчү. Мінеки, баягы сенин сөөгүн какшаткан тилденген буюрса жоголду. Сенин көзүңдү көгөртүп жүргөн колдор оңолду. Сага жалган айтып, богооздонуп, булганып жүргөн тилдер тазаланды. Деп эң аягында көрсөткүлөчү момун. Келинчегиңер дагы сүйүнсүн. Аллахым, мен мурда дуаларыма ушул күйөөмдү кошо албай келет элем. Мындан кийин дуамдын эң башында ушул күйөөм турат. Мен бейишке киришим керек, ушул жолдошум менен деп, силерди дуасына аялыңар биринчи кошуп калсын. Көпчүлүктүн жубайы күйөөлөрүн намазында, орозосунда дуага кошо албай атат да.
Ankeni anı tildey verip, jamanatты kılı verip, alday verip, işen içten çıkıp kalgan. İşen içine kirgileç. Ankeni Allah Teala, estağfurullah. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Sadakallahul azim. Allah aytadi, meyli çoğ bir qowm bolsun, meyli bir çakan cemaat bolsun, meyli bir üybüle je bolbosa jeke insan bolsun. Alar özdörü kalıptanıp kalgan, maga jakpagan, paygambar jerigen, dinge dal gelbegen, Kur'an'a dal gelbegen, kalıptanıp kalgan jaman kılık jorugunan, aybay balit münözünön bir otolo suurulup çıkıp, maga jakkan, men sүйgön, men kalagan, paygambarыңар көрсөткөн, Kur'an'ın içinden tabılgan, beyişiklerden münözü ol eseptelgen, en mıқты adep, ahlak, talim, tarbiya, izgi jaşogo özüңөр özgörüp, jakşılıkka özgörүүгө hareket kılıp, özüңөр özgörүүгө umtulmayınça, Allah aytadi, men jaratуучу katары силерге эч качан özgörүү бербеймин. Тиякта отуруп алып эле, бытчытта, балчыкта олтуруп алып эле, Аллах мен бизди кечирип койсун деп. Тамекини тартып аткан киши. Бул жаман бул. Мен чегип көрбөдүмбү? Мына 10 жылдан бери чегип атпаймынбы? Өпкөң чирийт экен, жаман болот экен. Кудай сактасын эми, Кудай кечирет, Кудай бар да деп койгон инсанга Аллах Таала эч качан ден соолук да бербейт, кечирбейт дагы. Оңолууга өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Оңолууга өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Тамекини чегип, анан Аллах Тааладан ден соолук сураган адамга Аллах Таала ден соолук бербейт. Чокусу менен тик туруп суранса да бербейт. Ден соолук бериш үчүн Аллах Таала эң алгач колундагы тамекини ташташ керек. Колуңарда 5000 сом бар. 5000 сом бар. Ширеңкени алып туруп, чагып туруп, күйгүзүп, жок болгучакты 5000 сомду кармап туруп, күлгө айлангандан кийин, "Я Раббим, рызкымды бер. Рызкы бер мага. Балдарым ачка калды." Десең, сага Аллах рызкы бербейт. Колуңдагы 5000 сом ал балдарыңдын рызкысы эле да. Куду ошол сыяктуу тамеки менен инсан өзүнүн ден соолук деген рызкысын чиритип атат да. Ошон үчүн ушундай жаман нерседен бир отоло суурулуп чыгып, жакшы нерсеге өзгөрүүгө аракет кылың. Бүгүн азыр баштан. Сиздин Рамадандагы өздүгүңүз кандай болуш керек? Мына Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келди. Ал ислам дин жөнүндө сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баарын айтып келип, ислам дин 5 нерсенин үстүнө куралган. Ошонун башы шахада ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах. Анан орозо, анан зекет, анан хаж, анан орозо dedi. Баарын айтты. 5 вакыт намаз бир күндө окулуш керек dedi. 5 вакыт намаз, ооба 5 вакыт намаз. Окушум керек, ооба окушум керек. Болду, окуйм dedi. Окуйм. А дагы ашыкча намаз барбы dedi. Же ушу менен чектелип калсам болобу dedi. Пайгамбар айтты. Илля ан татавва. Нафил окуйм десең, анда бар. Каалаган учурда окуй бер dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам орозо тутушуң керек, ыйык Рамазан айда. Бул дагы бир түркүгө. Орозо тутушум керек, ооба. Болду, тутам. Бир жылда бир ай болду. А дагы тута беремби же болдубу? Пайгамбар айтты. Нафил тутсаң бар. Каалаган учурда тута бересиң Рамадандан тышкары айда. Пайгамбар зекетти да айтты. Зекет беришиң керек. Бул бир жылда бир жолу берүү фарз. Болду, берем. Болобу ошол эле? Же дагы берсем боло береби? Пайгамбар айтты, илля ан татавва. Кайрымдуулук деген бар. Жардам, бирөөгө көмөк көрсөтүү, ушулар бүт бардыгы нафил ибадат болуп эсептелет. Хаж. Бир жылда бир жолу, же өмүрдө бир жолу алың жетсе барышың керек. Болду, барам. Ошол элеби же башка? Жок, умра деген бар, нафил ибадаттар бар, бара бересиң.
Janagı kişi ordunan turdu. Ordunan turup Peygamber menen kayırlaşıp, burulup basıp bara jatkanda vallahi la azidu ala hada ve la anqusu minhu. Allah'ın atı menen ant içip aytam. Muhammed Peygamberim maga üyretken bir gündögi 5 vakit anan kalaşımça okula turgan nafil namazlardan. Bir yıldagı tutula turgan farz oroza, kalaşımça andan keyin tuta turgan nafil orozalardan. Zeketten andan keyin kalaşımça kayrımdуулuk kılganlardan. Mından aşıkça da kılbayım. Kemitpey de jaşayman boldu. Men üçün bul katu jerge kagılgan kazıkтай men üçün mizan boldu. Dep özüne özü vada berip bara jatты uzap. Peygamber kulagı menen ugup turup janındağı sahabalarga aflaha en sadak. Eger uşul çın ele uşintip süylep atsa boldu büttü. Bul kutuldu dedi. Kutuldu dedi. Emneden kutuldu? Dünyanın zapkısından, dünyanın kırsığından, ahiretin azabından, kabırdın içindeki tüyüşüklerden, azaplardan, fitnalardan kutuldu. Kutuldu degen al beşlik boldu dep atat. Subhanallah. Peygamberдің oğuzundan uşunday maktoo sözü uğup alуунун özü çoң baylıkta. Siz dağı ıyık Ramazan aydan uşunday söz uğuңçu. Bирок аны siz uqpaysız, Allah uğupçu. Ramazan siz jönünde Allah Taalaga jakın kıldı esep kısap berişi. Ya Rab, fulan ibn fulan, balançanın ulu balança, olku solku. Olku solku. Үйрөнгөн adat kalab, uyga jügön salab degendey, bul murdağı buzuktuğuna dağı bara turgan. Dep siz jönünde atçet beret Allah Taalaga. Şunu kalab atasızbı? Atаңызды da jamanatты kılıp atasız. Balançının ulu balançı dep. Atın atasa kutu süyünet dep siz jönünde Allah Taalaga atçet berilip atkanda, Ramazan atçet berip atkanda, sizdin atаңыздın atın dağı apаңыздın atın dağı aytıp atçet beret. Atаңыз menen apаңızды siz bay bolgur ıyık Ramazan ayda özgörgöndüğünüz menen, oңolгондугуңуз menen ötüp ketken bolsa ata-enеңiz alardın dağı bir mürzen içinde bir silkinip bir kuanıp alsın da balamdın oңolгондугу menen Allah bizge dağı merim töge başladı dep. Oңolуңчу bay bolgur. Oңola turgan uçur geldi da. Kaçan geçe biz emi müdürlüp jaşaybız. Ayet namazda okup geliş menen buyursa dep turup baraktayız. Ana. Kança jakşı münöz bar eken. Tildengendi taştadım degenge 10 degen bal koyun. Jalgan aytkandı taştadım degenge 10 degen bal koyun. Koya verin. Oңolgonuna. Taştay albaganга. Tamekini taştay albadım. 0. Uşak aytkandı taştay albadım. 0. Kança 0 menen çıkıp atasın. Demek jamandık jagынан siz özgörgön joksuz. Al 0 boyunca kalıp atatda 0 insansız. Kelin. Ayet namaz okup gelgenden keyin buyursa biz açkan depteribizdi baraktap mende momunça jakşı balım var, özgördüm. Jaman ballardın içinen men momunça bolup 0 menen çıktım. Jok men bayagında ele kalıpmın. Emnege? Abaylan. Tabiinler aytkan. Tabiinlerden kim ekeni jakşı bilesiz. Kimdin geçegi gününe bugünkü ötkörüp atkan günü okşaş bola turgan bolsa, paydasız, özgörüsüz, жаңылык жок, aldıga jılbay ele. Şunda ele ötüp atat. Anda al ziyan keç musulman. Özüne payda bere albayt. Ayalına dağı, balasına dağı, ata-enesine dağı, üy bülösüne hiç kimge payda bere albayt. Al ziyan keç musulman. Abaylaş gerek. Sizden abaylaş gerek da kıskası. Alemi kimdin bugünkü ötkörüp atkan günü, geçeğe ötkörgön gününün de tömön, ayabay tömön ötüp atsa, demek al kargışka kalgan musulman. Kuday saktasın. Siz жазып koyun.
geçegi ötkөрgөн günümü бүгүnkүсү окшош эле уйку менен, сериал менен, ушак менен, WhatsApp менен өтүп атат деп жазып коюң. Демек сиз аягына, демек зыянкеч мусулманмын деп жазып коюң. Бүгүнкү өткөрүп аткан күнүңүз кечеги өткөргөн күндөн да таман болсо, анда каргышка калганмын деп коюң. Канча жолу каргышка калган, канча жолу зыянкеч. Анан ошону балдарыңызга окутуң. Атаң кандай инсан экен? Көрүп койчу. Көрүп койчу балам. Балаңардын мектептен алып келген күндөлүгүн кээде көргөнүңөрдө ачуңар келет го. Эй, сен кимдин баласы экенин билесиңби? Мен жакшы окуганмын. Деп жаман окуганыңды дагы жакшы окуганга алмаштырып коюп сүйлөп атканың. Бүгүн эми уялбай, апаңа, атаңа, жубайыңа, бир туугандарыңа, уул кызыңа, келиниңе, керек болсо небереңе, неберем, Кудай сактасын, карасаң эми мына жашым 70-тен алышканына карабастан дагы деле богоздонгонум калмаптыр да. Оозуман ак ит кирип кара чыгып атканын карасаң, пай атаң мына Рамазан мага пайда бербептир. Рамазандан оңолбопмун тилим. Мына шору кургур мына тил оңолбоптур. Деп өзүңдү өзүң жемелеп бир уят болчу, кандай болот экен.